ата энеден кийинки орунда биз сыйлай турган адам бул биздин жубайыбыз, аялыбыз. Аллах аялды аманат кылып берген, аялды неамат кылып берген. Аял аманат, неамат. Аманат дегени буну капа кылганга, сындырганга, арыктатканга болбойт. Аманат бул. Аллах ушундай толугунан кабыл алат. Неамат Алланын сыйлыгы бул. Кийимиңиз таза, курсагыңыз ток, балдарыңыз таптаза, малдарыңыз да каралган, үйүңүз да таптаза, бул неамат бул. Сиз канча эконом болду, бир ашпозчу, бир малчы, бир бала карай турган, бир кароолчу албадыңыз да. Ушу бардыгын аял кылып жатат. Неамат деген ушул да сыйлык, Аллах берген сыйлык. Ошого аялды неамат деп билиш керек, Алланын белеги. Экинчиси Алланын аманаты. Ренжиткенге, капа кылганга болбойт. Аял күйөө, бул ушундай мамиле, алам ушуну менен баштаган. Адам ата, атасы жок, апасы жок, аялы менен, Хава энебиз менен башталган, ушуну менен түгөйт. Ар бир адам кыяматта бейиште атасы менен да жашабайт, апасы менен да жашабайт, жубайы менен жашайт. Аялы менен күйөөсүнүн ортосундагы мамиле эң ыйык мамиле. Ошондуктан ата эненин себебинен аялды капа кылып, мындай ренжитип, зулумдук кылбаш керек. Апабыз айтканда да угуп кое бериңиз, аялыңыз айтканда да угуп кое бериңиз. Бирге жашаганда көбүнчө ушундай болот. Үйгө кирсеңиз биринчи апаңыз баштайт. Аялың мындай дегенде аял апаңызга кошулуп кеттиңиз, туура айтасыз. Начар тамак да кыла албайт, кечке уктайт, сиз айткандай өзү начар аябай. Мен айттым эле ушуну алып бербегиле деп апаңызга кошуласыз. Үйгө киргенде аялыңыз апаңыз жамандаса, аялыңызга кошуласыз. Туп-тура сен ушундай кайнене болбо жарайбы? Сен ушундай кайнене бол. Сен туп-тура айтасың. Андай кылбаш керек эле да. Кылганды рахмат деп отура бериш керек эле. Ошондо үйдөгү саясат жакшы жүрөт. Апаңызга кошулбасаңыз, апаңыз капа, аялыңызга кошулбасаңыз, аялыңыз капа. Ошентип үйдө саясат жүргүзөсүз да. Сиз бул айта албайсыз да апаңызга айтпа деп. Аялыңызга да уруша албайсыз. Ошондуктан аялдарыбызды апабыздын себебинен, себеп экөө тең аял да, не болсо дагы аял. Аял киши болсо баласыны экөө талашат. Апа менен аял. Мен төрөп багып чоңойтуп койдум эле, бул кожоюн чыгып алыптыр деп не кылат? Апа кызганат. Анан кызгангандыгынан сизге жаман көрсөткүсү келет. Сиз билиңиз буну. Апаңыздын сөзүндө угуңуз жок дебеңиз, аялыңыздын сөзүндө угуңуз жок дебеңиз. Чыныгы эркек ошондой кылат. Бунун себебинен буга зулум кылбайт, бунун себебинен буга зулум кылбайт. Аялына жакшы, жылуу, сылык мамиле кылган чыныгы эркек деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Чыныгы эркек аялына сылык жана жакшы мамиле кылган.